Ала качуу. Мына ошону ала качууну бизде ата бабабыздан келаткан салт дегендер да бар. Уктуңарбы ушул сөздү? Колуңда тарелка болсо бир койгуң келет да. Сковородка болсо башын жалпайта койгуң келет. Кайсы атаң алып качкан? Балким анын атасы алып качкандыр. 60-жылдагыларда башталган бул нерсе. Ала качуу бул жапайлыкка кирет. Өз затында ала качуу жапайлык. Мына зордоп ала качуу торпокчосунан өңүрүп туруп, жана жигит чыкты да, эч кызы да жок, ал мүнөзү да начар, эчтекени билбейм, мындай букага окшоп жүрөт. Анан кийин үйлөн башталды, анан эмне кылат, көчөгө чыкты, бирөөнүн кызы мектепке кетип атат, ал дагы жөн жүрбөйт, акшымды кийип алган, тук. Анан эмне кылган, мына. Достор менен барды да баягыны чыңыртып туруп салды, апарып үйгө тыкты, бир молдон алып келди, кыз отурбайм деди, экинчи молдон алып келди, отурбайм деди, үчүнчү молдон алып келди, отурбайм деди. Акыры бир шабашник молдону табат, кемпир жатат босогого, кыз да тупой эчтекени түшүнбөйт, эмне кылам, муну кемпирди аттасам бале болот го деп отурат. Эртеси анан кийин халатты кийген, бир казанды кармаган сайда отурат. Бактылуу жашоо, акшым жок уже. Туурабы? Мага аябай көп каттар келет. Не болуп берген тийдиң эле кызым? Ушинтип алып качкан. Анан куртум мен айткан нерсени айтат азыр. Ушундай барып отурулушту, анан бир кемпир жатып алды. Анан ошо кемпирдин каргыш тийбесин деп отурдум. Кызым, ал кемпирди монтип туруп өзүнчө бир деп. Анан коркут, мен сени каргаймын деп. Мазлумдун каргышы өтөт. Бул эмне? Биздин кыздардын өзүнүн укугун, дини абалды билбегендиги. Мыйзамды да билбегендиги. Но бирок дагы бир түрү бар ала качуунун, бул заманбап ала качуу. Бул жанагындай кырдаал түртөт. Же кыздын боюнда болуп калган, же дагы бир балеси бар, же атасы башкага үйлөйм деген, же дагы бир нерсе бар. Анан экөө сүйлөшөт. Давай алып качайын сени. Же той кыл десе тойго тыйыны жок, ну малы тезирээк үйлөнүш керек. Анан экөө давай күлүп жайнап эле достору менен үйдү көздөй жөнөйт. Үйгө жетейин деген анан кийин давай ыйлап коем дейт. Туурабы, үйгө жетейин деген кыз калп эле ыйлайт, анан кийин кирет, жарым саат жеңелер деле билип турат, бул өзү келаткан кыз. Кой, кыз түшкөн жеринде оор, давай деп калп эле кирип коюшат. Анан жарым сааттан кийин алда чыгат, халатты кийип, сай боюнда казан. Бул да ала качуу. Ну бул бирок мындай адамгерчиликтүүрөөк да эми. Жанагы индейистерге караганда.